Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен азыр кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты силерге Элзат Абласан кызы өтөт. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз үндүү жана үнсүз тыбыштар, фонетика бөлүмү. Биз алгач үндүү жана үнсүз тыбыштар жөнүндө сөз кылаардан мурда силердин эсиңерге фонетика бөлүмү эмнелерди окута тургандыгын салып кетели. Фонетика бөлүмү бул тыбыш жана тамгаларды окута турган тил илиминин бир бөлүгү деп өткөн сабакта айтканбыз. Ал эми бүгүн болсо биз силер менен ошол тамгалардын жана тыбыштардын бөлүнүшү туурасында өтмөкчүбүз. Тактап айтканда, тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп бөлүнө тургандыгын, алар кайсы учурларда бөлүнөт, үндүү тыбыштарга кайсылар келет, ал эми үнсүз тыбыштарга кайсылар келе тургандыгын айтып беребиз. Үндүү тыбыштар сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай, ооз көңдөйүнөн эркин чыккан тыбыштар булар үндүү тыбыштар болуп эсептелинишет. Алар жалаң гана үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыбыштарды биз созуп дагы айтсак болот. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алар а, э, о, ö, у, ү, и тыбыштары. Үндүү тыбыштар жоон, ичке болуп экиге бөлүнүшөт. Ичке үндүүлөр тилибиздин алдыга карай кыймылы менен жасалган үндүү тыбыштар ичке үндүүлөр деп аталат. Кыргыз тилинде ичке үндүүлөрдүн саны 7. Алар э, ö, ү, и. Ал эми жоон үндүүлөр тилибиздин артка карай кыймылы менен жасалган үндүүлөр, булар жоон үндүүлөр болуп эсептелинет. Кыргыз тилинде жоон үндүүлөрдүн саны 7. Алар о, у, тыбыштары. Үндүүлөр айтылышына карай кыска жана созулма болуп экиге бөлүнүшөт. Кыска үндүүлөргө а, о, у, и тыбыштары кирет. Ал эми созулма үндүүлөргө болсо а, о, у, тыбыштары кирет. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде менен и тыбышынын созулмасы жок. Эми биз үнсүз тыбыштар жөнүндө сөз кылабыз. Үнсүз тыбыштар сүйлөшкөнүбүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар, булар үнсүз тыбыштар болот. Үнсүз тыбыштардын үндүүлөрдөн айырмасы, үндүүлөр жалаң гана үндүн катышы менен жазыла турган болсо, үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын айкалышы аркылуу жазылышат. Аларды биз үндүүлөрдөй кылып созуп айта албайбыз. Кыргыз тилинде 25 үнсүз тыбыш бар. Алар б, в, г, д, ж, з, ый, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ш. Жазылышына карата үнсүз тыбыштар экиге бөлүнүшөт. Жумшак жана каткалаң тыбыштар болуп. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын жардамы аркылуу жасалат. Аларга б, в, г, д, ж, з, ый, м, л, н, ң, р тыбыштары кирет. Ал эми каткалаң үнсүздөр болсо, жалаң гана шыбыштын жардамы менен жасалат. Аларга к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ш тыбыштары кирет. Үнсүз тыбыштар түгөйлүү жана түгөйсүз болуп экиге бөлүнүшөт. Айтылышы жана угулушу боюнча бири-бирине өтө жакын тыбыштар, булар түгөйлүү тыбыштар болуп эсептелинет. Түгөйлүү үнсүз тыбыштар болуп. Аларга кайсылар кирет? Б, п тыбышы, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Көрдүңүздөрбү? Айтып атканда, бул тыбыштар бири-бирине айтылышы жана угулушу абдан жакын болгондугу үчүн булар түгөйлүү үнсүз тыбыштар болуп эсептелинишет. Ал эми түгөйсүз үнсүз тыбыштар кайсылар? Ый, Л, М, Н, Ң, Р, Х, Ц, Ч, Ш. Бул тыбыштар түгөйсүз үнсүз тыбыштар болуп эсептелинет. Эми силердин көңүлүңөрдү бир нерсеге бөлөбүз. К менен Г тыбышынын кыргыз тилиндеги сөздөрдө кездешкенде айтылышы жана угулушу туурасында кичине токтолуп кетели.
к, г тыбыштары ичке үндүүлөр менен келгенде сөз арасында алар ичкерип айтылат жана ошондой болуп кулакка угулат. Мисалы, гезит, гүлдесте, күз, күчүк, күзгү, көрдүңөрбү? Мисалы, гезит деген сөздө мен гезит деп мындай жоон кылып айткан, ичке кылып айтып атам. Себеп дегенде бул ичке и үндүүлөрү менен келип атат. Мисалы, күз дегенде ичке үндүү болгондуктан к дагы ошого жараша ичкерип кетип атат. Күз деп айтылып атат. Ал эми к, г тыбыштары жоон үндүүлөр менен келгенде жооноюп айтылып, кулакка дагы ошондой жоон болуп угулат да. Мисалы, жоогазын, кагаз, кулак, глобус, кайык, кыш дегенде, мисалы, жоогазын дегенде жоогазын деген жокмун, мен жоогазын деп г кылып жоонойтуп айтып атам. Себеби бул о, а, ы жоон үндүүлөр менен келгендиги үчүн г болуп айтылып атат. Андан кийин мисалы кагаз деген сөздү алсам, мен кагаз деген жокмун, кагаз деп айтып атам. К деп мындай жоон үндүү кылып айтып атам. Себеп дегенде бул а жоон үндүү менен бирге келип атат. Ошон үчүн ушул к, г тыбыштарын айтканда жана жазганда, өзгөчө айтканда балдар ушуга көп көңүл бурушуңар керек. Себеп дегенде биз сүйлөп атканда к, г тыбыштарын кандай үндүүлөр менен келсе деле бирдей айта берип, сүйлөө кебибиз туура эмес болуп калат, дикциябыз туура эмес чыгып калат. Ошого көңүл бургула.